Баштар эле. Эме азыр акырын кофеден ичип, баарлашып сүйлөшүп, суроолорго ачык айрым жооп берген аракет кыласыз. Кандай келишинче? Баштай бер болду биягы. Мен экинчи атым уже Салам Нью-Йорк. Салам Нью-Йоркпу? Атымды көчөдө жүрсө Салам Нью-Йорк дейт да, көчөдө. Коштоңуз менен баягы сүйүшкөндөрдүн ролун жаратуу бир аз кыйын болбоду, татаал болбоду? Жок, мен карындаш катары, адам катары эле сүйдүм. Ал тасмада биздики эч кандай неме жок. Досторум сураса мен акча албайм эч качан, бекер тартылабыз. Айда деле мен айтам, мен досум десем, ал деле келип бекер тартылып берет. Башкы каарманда кыз, ал менин аяшым, ошо киного тартылып атканда эле аяшым эле. Аяшыңыз? Досуңуз кандай көз карашты болду? Эми эчтеп жакшы, себеби бизде баягындай Голливудка окшоп, Россияга окшоп, баягындай уят кино тартпайт да бизде. Арзандатып. Арзан болгондо канча? Арзан болгондо эми $7,000. $7,000 бардык съемкага, Эми өмүр иштеп көргөндөн эмесмин, өзү кинода азыркыга чейин мен кино көрбөйм өзү. Билбейм да, Голливуддун киносу болобу, биздин кино болобу көрбөйм. Актерлорду тааныбайм. Мен Америкадан киного чейин биз осмон грузчик, водитель болуш дегем да, жүк көтөргүч болуп калдым. Биз менен күтө эч ким сүйлөшпөйт эле, ошо кыргыздар менен иштеп жүрөт. Мына бир кыргызчаны жакшы үйрөнүп келдим Америкадан. Тескерисинчеби? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Чолпон ТВ телеканалы жана ошондой эле Шарт Channel YouTube каналы. Анын алып баруучусу мен Шергази Турдукулов. Бүгүн биздин көрсөтүүбүздүн дагы бир коногу актер Бектемир Мамаюсупов. Куш келипсиз. Настроение кандай? Салам алейкум. Настроение жакшы. Жакшы. Рахмат. Сизди көргөндө эле биз Салам Нью-Йоркту элестетебиз да, көрүпчү мен. Баягы кыздардын идеалындагы мырза болупчу. Мен экинчи атым уже Салам Нью-Йорк. Салам Нью-Йоркпу? Атымды көчөдө жүрсө Салам Нью-Йорк дейт да, көчөдө. Бүгүн атайын калпак кийип келесиз, калпакты дайым кийип жүрөсүзбү? Аракет кылам кийип турганга. Мен башка калпагым бар эле, ал кичине кир болуп калып калтырып койдум, эми Ал жакшыраакпы, ал жакшыраак жарашат деп ойлойм аны. Жакшы. Анда акыркы жаңылыктарда эмне, кандай кинолорду көрөбүз? Эмнегедир Салам Нью-Йорктон кийин дагы бир кино жараттыңыз? Салам Нью-Йорктон кийин ооба тартылдык. Салам Нью-Йорктон кийин ошол эле жылы миллиондук мелдеш тасмасы Сүйүн Өткеев тартты. Ошого тартылдым баш каарманда. Анан 2 жыл мурун өзүбүз тарттык. Кыргызстанга кош келиңиздер деген, ошо туризмди өнүктүрөбүз деген. Ошол белгилүү орус киноактёру менен ошонун ставкасы канча болду? Эми анын Гонорары деп коебуз. гонорары бизге тааныш аркылуу режиссер Медербек Жалилов деген бир экөөбүз болчу. Анын Россияда иштеп жүргөндө, ошо Россияда сценарий жазып, кино тасма тартып жүргөн. Ошол менен иштешкен экен, анан тааныш болгон үчүн бизге арзандатып. Арзан болгондо канча? Арзан болгондо эми $7,000. $7,000 бардык съемкага, Ооба. Канча күндө тартып бүттүңүздөр? Александр Головинди биз 2 жумада тартып бүттүк. Тасманын баарын 28 күндө тартып бүттүк. Демек, бир айда кино тартып чыгарып койсо болот экен да? Болот, бирок болбойт дейм. Себеби Эмнеге? мен биринчи жолу продюсер болгом бул тасмада. Ага чейин эми тартылып анан кичине шаштырып койдум команданы да, режиссер да. Бектемир жарым жыл даярданыш керек, жарым жыл тартыш керек дегенде жок. 2 айда бүтүрөбүз, срочно бүтүш керек деп кыш январда баштаганбыз. Сценарийдин баштап эле жазганчы, кыш кар эрип кетелек да. Биз кышкы Кыргызстанды көрсөйм дегенбиз да. Кышында бизге туризмди кандай лыжа тепсе болот, сноуборд тепсе болот, горнолыжный базалар көп деп ошого кар эрип кетелек деп бүтүрүп калыш керек деп шашып бергенмин да көп. Конечно, кинонун качествосы жакшы эле болду, бирок единственное шашып койгон үчүн кичине кыскараак болуп калды да. Өзүн актадыбы? Өзүн актаган жок. Конечно, өзүн актаган жок. Ооба, себеби өтө көп каражат каратып койдук бул киного. Кыргызстанда эми өзүн акташ үчүн менин оюмча арзан тасмалар тартыш керек. Же өтө бизнесмен болуп кетип, акча көп болгондон кийин өзүнүн какой-то бир идеяны киргизип Кыргызстанга жардам берейин деп, бир жаштарды өзгөртөлү, вообще Кыргызстанды өзгөртөлү деп өзүнүн бир оюн киргизиш үчүн акча куратып койсо болот деп ойлойм да. Кайра тапкайлайчы, себеби Кыргызстанда биз 6 миллион эле калкпыз.
Бул жерден акча тапкан мүмкүн эмес. Тапкан мүмкүн, бирок ал үчүн арзан кинолор тартыш керек да. Арзан тарткым келбейт. Кайсы жанрдагы кино мындай кирешелүү болот Кыргызстанда? Кайсы жанрдагы? Эми азыркы сиз деле көрүп атсаңыз керек, азыркы тасмаларды комедия кылышат. Анан азыркы жаштар түшүнө турган кылып эле тартып атышат. Эми аларга мен каршы эмесмин. Мен андай тартпайт элем, андай тасмаларды, бирок аларга деле каршы эмесмин, потому что үйрөнүп атышат алар деле. Тартып атышат. Бул үйрөнө турган эле кино деп ойлойсузбу, сиз? Менин оюмча алар үйрөнөт. Себеби Кыргызстанды менин оюм ар бир биз тарткан тасма болобу, реклама болобу, мындай передача болобу, эмне болобу, жаштарга бир үлгү боло турган мындай. Кыргызстан биз алдыңкы мамлекет эмеспиз азыр. Бирок ошондой алдыңкы мамлекет болгонго бүт шартыбыз бар, бүт нерсебиз бар. Бирөө ошого түрткүлөп жардам бербейт деп ойлойм да менчи. Себеби аны өзгөртүш бат эле өзүчү. Бат эле өзгөртүп койсот. Бат эле. Ооба, ошого бул тасмалар пока жөн эле күлгөнгө да. Күлгөнгө. Күлүп, маанай тартканда анан жакшы бир болду, эртеңден баштап мен бирдеме кылам деген ой менен чыгып электим да, пока бир тасмалардан. Салам Нью-Йорк кантип тартылып калдыңыз ал киного? Салам Нью-Йоркко негизи Салам Нью-Йоркко чейин ошо Руслан Акун режиссер менен биз Бишкек мен сени сүйөм деген биринчи киносу болгон. Ошого чакырган. Досторум аркылуу мен 2006-жылы, 2007-жылы Кытайда окуп жашап жүргөндө, бир жыл тасмаларга тартылып иштеп жүргөндө, мына подработка болуп, жумуш издеп, акча табам деп, актерлук жумуш чыгып калганда мен эми өмүр иштеп көргөндө эмесмин, өзү кинода азыркыга чейин мен кино көрбөйм өзү. Билбейм да, Голливуддун киносу болобу, биздин кинолор болобу көрбөйм, актерлорду тааныбайм. Анан жумуш болгон үчүн мен коркпойт элем, бирде жумуштан актер да болуп кете берем деп, бүт нерсени Көп кырды. Эми менин оюмча ар бир адам ошондой болуш керек. Аракет кылса бүт нерсени үйрөнсө болот. Ошентип иштеп кеткен. Анан ошо Кытайда тартылып жүргөндө угуп калып чакырган да. Бишкек мен сени сүйөмгө чакырып, экөөбүз иштешип, ал деле көргөн, кичине опыт бар экен, иштешип жүргөн. Себеби Голливуд кинолорго тартылганбыз, Оскар алган кинолорго тартылганбыз. Ошентип өзүм тартылып, бир-эки күндө эле тартылып бүткөнбүз. Анан өзүм Америкага кетип калгам. Америкага кетип, Америкада жашап, ошо кыйынчылыктардын баарынан өтүп, уже бир жылдан ашып мен уже Голливудда жашайт элем, Калифорнияда жашап жүргөндө чалып калышты, ушундай тасма тартайын деп атам. Бул кимдин башынан өткөн окуя? Жомарт Жолдошов байкебиздин башынан өткөн деп ойлойм. Жакыныраак, Жакыныраак деп, ошентип айтышкан, бирок менин оюмча ар бир мигранттын жашоосу бул. Ар бир мигрант эмес, даже айылда чоңойгон бала шаарга эмнеске барса, ошонун жашоосу Салам Нью-Йоркто болот деп ойлойм да. Себеби шаарда уже досу жок, тааныш жок, жат жер, кыйынчылыктан өтөт. Ошол кинодо Салам Нью-Йоркто башкы каарман Эрика, Эрика. Ошол айыл менен кандай мамиледесиздер? Эрика менен аябай чоң кастинг кылып, Руслан Акун эми зарайын тартат да. Ошону тартканда мага чал айтып калды. Бектемир, ал кинодо мен сени эле көрүп турам, тартылып бер деп суранып калды. Кастингге да катышып койдум. Ал убакта мен Америкада жашайт элем. Ошо кызды табыш проблема болуп, издеп аягында Эриканы таап калышты. Эриканы мен биринчи классынан бери тааныйм. Бишкекте Восток Беште ал менин кошунам. Кошунамызбы? Бир тууган карындашымдын классташы, байкеси да досум. Аны мен бир тууган катары эле тааныйм, жакшы тааныйм. Коштоңуз менен баягы сүйүшкөндөрдүн ролун жаратуу бир аз кыйын болбоду, татаал болбоду? Жок, мен карындаш катары эле, адам катары эле сүйдүм. Ал тасмада биздики эч кандай неме жок. Андан кийин көп истерди мыкты пара катары элестетип жүрдү эле. Ошентип элестетип жүрдү. Азыркыга чейин сурашат. Андан кийин бир тасмага эмес, бир рекламалык, жардамалык роликтерге түшкөндөрдү көрүп калдык. Эми кээ бирде достор көбүнчө сурап турат, ушундай рекламага тартылып бересиздерби деп сурап калат. Анан Эриканы сураганда бирде мага чалышат. Анан мен чалып сурагам. Аида, аты Аида, жашоодо Аида ушундай десем, мен сурасам эч качан жок дейт да, ар дайым экөөбүз. Үй бүлөлүү болуш керек. Үй бүлөлүү, эки баласы бар. Кандай көз карашта Жолдош? Жолдошун да тааныйм, Жолдош да менин карындашым, классташы, группалашым. Бүт баары карындаштарыңыздын классташы. Азирет деген бала, жакшы. Туура түшүнүп калып атат, Туура түшүнөт, анан өтө жакшы бала. Как раз Кыргызстанда мен туризмде өдүм төрөмдө жүрбөймбү? Ал ошол менен иштейт, ошол направление менен Суу Самырда горнолыжный базасы бар, фрирайдерлер үчүн. Калың 1 метр карлардын үстүнөн тебишет, чет өлкөлүктөр келет да көбүнчө саларга. Мен да кызыгам, мен да лыжы тебем, ошого барып
Сүйлөшөбүз, азыркыга чейин сүйлөшөбүз. Жардамалык роликке тартылуу акыңыздар канча болот ошондой жерде? Ошо Аида менен биргеликте сиз тартылып берсеңиз. Эми биз тааныштар, мен жардама мындай менин ишим болбогон үчүн, бул специальностьум болбогон үчүн мен көбүнчө жок тартыла албайм дейм. Кечирип койсо тартыла албайм дейм. Анан досторум сураса мен акча албайм эч качан, бекер тартылабыз. Аида деле мен айтам, мен досум десем ал деле келип бекер тартылып берет. Эгер сунуш түшсө кандай? Эгер мондай досторум немесечи, агер бир чоң бизнестен түшсө, эми Четке калып коесузбу? Кабыл албайсызбы? жок, кабыл алабыз. Кээ бирде бир сумманы айтам. Ошончо Канча болжол менен? Эми ар түрдүү бизде ар түрдүү бизнесмендер болот, анан сурап калат, кээ бирде бекер тартылып бер дейт, тааныбаган киши болсо деле. Эмнеге бекер тартылам десем, эми деп сурайт дагы. Менин убактым бар, иштеш керек дейм. Ар түрдүү бааларды айтып коебуз. Ар түрдүү бааларды. Кыргыз киносунун Тартылгым келбейт мен өзүм, чын айтсам ошого. көп Бир тартылып коем деп, кичинекей акча берет, ал акчаны бат эле жок кылып коесуң туруп, анан элге кечке көрүнө берсең деле эл деле чарчайт, анан өзүм деле андай кызыкпаган үчүн мен аз мындай 1 жылда 2 жылда бир тартылып койгонго ошондой аракет кылам. туура көрөсүз ошону, э? Ооба. Мен азыр сизге айтайын десем, Кытайда окуп калдым дедиңиз. Кытай тилин жакшы сүйлөйсүзбү? Келбей эркин. Кытай тилини меники мындай Эгер калды. сүйлөсөңүз бир сүйлөп берип коесузбу? Ни хао. О жао биека. Кытайчаны мондой болгон, барып туруп 1 жылга жиберишкен. Мен өзү 5 жылдык окууга өткөм. Бюджетке атам 1 жыл эле окуп кел деп жибергенде, мен 1 жылда баары бир кытайчаны андай котормочу, переводчик боло албайм 1 жылдын ичинде. Китеп окуй албайм. Ошого мен убактымды окууга коротпой, саякаттаган жакшы көрөт элем. Ошого мен жумуш издеп, иштегенче саякаттайын деп, ошо жумуш тандап алгам дагы. Эми окууга да жетишип турган. Себеби мен көчөдө жүргөндө сүйлөшүп, кытайча кытайлар менен иштешип, кичине кытайча сүйлөп калгам да. Жазгандан, конечно, жазгандан жаман билем, окуганды билбейм. 1 жыл эми менин оюмча нереально да, бир 4 жыл окуш керек да кытайчаны жакшы сүйлөшүш. Ошончо иероглифти жатташ десеңиз, 5. Анан кийин деле барып жүрөм Кытайга, аз барып келип турам. Эң негизгиси көчөдө калбайм. Таап кетесиң. Эшикке чыгып, таап барып, ошо гостиница издеп, тамакты жеп, Күнүмдүк жашоого сүйлөшө аласыз. Мага ошо жетет, мага ошол жетет. Бүт эле тилдин баары. Эми билбей калган учурда кол менен сүйлөшүп. Ошондо канча тил билесиз? Кыргызча, Түркчө. Түркчө да билесиз? Түрк лицейде окугам. Түркчөдө окугансыз. Түркчө да? Англисче. Англисче. Кинодо да эмес. Кинодо мен жаттагам сөздөрдү. Жаттагансыз? Ооба. Мен Америкада киного чейин биз осуну грузчик, водитель болуш дегем да, жүк көтөргүч болуп калгам. Биз менен Кытайга эч ким сүйлөшпөйт эле, ошо кыргыздар менен иштеп жүрөт. Наоборот, кыргызчаны жакшы үйрөнүп келдим Америкадан. Тескерисинчеби? Тескерисинче. Ал жака мисалы Америкага барып калсаңыз, ал деле күнүмдүк сөздөрдү колдоно аласыз, мисалы тамак Жок, жей. Америкага барсам, ооба, Америкада, конечно, Америкада биз менин оюмча, эгер Америкада күнүмдүк сөздөр билбегенде мен аны жашай алмаган эмесмин. Себеби мен 3 күн метродо уктагам, иш издегем, көчөдө жашагам, ошого иш издеп, иштеп таап, ал деле тил керек да, ага деле, ошо жашап кетиш үчүн. Кыргыз, орус, түрк, англис да канча тил? Кытайда кошполу? Кытайда кошпосо болот. 5. Ооба. Анан менин оюмча биз эми Ошто чоңоюп калган үчүн, Ошто жашаган үчүн, өзбек достор көп болгон үчүн түркчө, кыргызча, өзбекче билсең, уже татарча, түркменче, азербайжанча бар чыгып калат. Почти 90% тилдер чыгып калат чогулуп. Түшүнүп бересиң да? Мындай терип. Эгер сиз Америкада иштесеңиз, Кыргызстандан мигранттар барса, Америкада иштеп кете алабы, жашап кете алабы? Сиз ойлогон акчаны тапса болобу, сумманы ал жактан? Менин оюмча, кыргызстандыктар Америкада эле эмес, любой ишти кылып кете алат. Себеби кыргыздар биз өтө, менин оюмча, кандай десек, биздин ата-бабаларыбыз баатыр болгон, дүйнөнү кармап турушкан. Бизди мындай жерде, ушундай кооз жерде, ушундай эң кооз жерде, дүйнө жүзүндө эң кооз жер Кыргызстан, ушундай жерде биз жашаш үчүн кандай гана кыйынчылыктарды көрбөй, согушуп келип, бизге бүт возможность түзүп берген. Биз бирдемкени кыла албайм дей албашыбыз керек деп ойлойм. Биз баарын кылышыбыз керек. Биз себеби баары колубуздан келет. Анан Америкага барганда жаш балдар, мен эми 26 жашымда кеткем Америкага. Көбүнчө ошо жаш кеткендер, 22 жашында миллионерлер бар Америкада. Америкада эмес, дүйнө жүзүндө. Эми иштегендер иштеп кете берет.
иштебегендер иштебей калып калат. Ар түрдүү адамдар бар да, эми 8 жылда кээ биркилер 8 жыл күрөшчү болуп жүргөн балдар бар. Же үйүнө акча жиберишпейт, же өзүнүн белин ооруп Жыйынтык жок, жыйынтык жок. Ошолорго айтат элем, эми ар дайым айтат элем, үйгө эле кеткилечи деп. Жада жүрбөй эле. Кыргызстанда да табасың. Мен жыргандан күрөшчү болуп жүргөн жокмун. Себеби күрөшчү болуп көтөргөндө по-любому неме болот, износ болот, бел немелер, позвоночниктер. Демек сиз кино тармагына баштан аякка чейин белгилүү актер болоюн деген азырынча ой жок турбайбы сизде? Болгондо эмес, азыр деле ой жок. Эми менин оюмча, эгер азыр Болсо түшүп кое бересиз. түшүп кое берем, мен бирок азыр продюсер болуп кеттим. Көбүнчө продюсерликти баштап койдум, өзүм тартылбай атам да ошо. Биз тартып атабыз. Кыргызстанда кайсы режиссерду сиз мыкты деп айта аласыз? Мисалы, сиздин оюңуз боюнча кайсы режиссер мыкты Кыргызстанда? Эми көбүнчөсүн айтпай калсам азыр таарынат деп ойлойм. Сиз оюңуз боюнча. Көбүнчөсү менен ондай тааныш эмесмин. Танышмын, өзүм кино көрбөйм да. Ошо көбүнчөсүн билем. Мага чынын айтса, Сиз иштешип көрдүңүз, билесиз да, кимдин жумуш алып. мен Руслан Акун менен иштешип көрдүм. Руслан Акун аябай мыкты актер, мыкты режиссер деп ойлойм. Себеби ал жөн эле режиссер болуп калган жок, ал окуйт, азыр деле окуйт, азыр деле окуп келди. Ошонун именно ошол специальности болуп билет да. Өзү да журналистика окуган АУЦда. Демек Руслан Акун, анан Медербек Жалилов, азыр Медербек мен Жалилов. иштешип жатам. Байке мен ошо Медербек Жалиловду ойлойм. Эми Садык Шернияз, Абдыжапаров, эми көп дагы көп бар элечи. Биздин бар эле режиссерлор мыкты. Бизден менин оюмча өзүнүн дүйнөлүк уровеньге мындай дүйнөлүк прокатка чыгара турган тасманы тартыш үчүн ошондой акча керек, ошондой каражат керек. Миллиондоп. Ошого бизде ар бир режиссердин колунан келет биздечи. каражат карып Каражат калган үчүн ошондой уровеньдеги тасманы тартып атат да азырчы каждый. Сизге кайсы Салам Нью-Йорк көбүнчө мындай киреше жактан дагы, популярдык жактан дагы алып келдиби же миллиондук мелдешпи сиздин оюңуз боюнча? Жок, миллиондук мелдеш Салам Нью-Йорктон кийин тартышты мени. Салам Нью-Йорк болбогондо мени чакырышпайт эле миллиондук мелдешке. Демек Салам Нью-Йорк. Эң, конечно, номер 1 Салам Нью-Йорк, Руслан Акун ошо. Андан кийин миллиондук мелдеш. Андан кийин миллиондук мелдеш. Ошол миллиондук мелдештеги башкы каармандагы кыз менен кандай мамиледесиз? Башкы каармандагы кыз ал менин аяшым, ошо киного тартылып атканда эле аяшым эле. Аяшыңыз? Досуңуз кандай көз карашта болду? Эми эчтек жакшы, себеби бизде баягындай Голливудка окшоп, Россияга окшоп, баягындай уят кино тартпайт да бизде. Ошого бизде эч кандай неме болгон жок, жакшы эле. Эгерде Голливудтан сизге сунуш түшсө, Голливуд кинолоруначы. Кинолорго? Мындай ачык сценалар болсо сиз тартыласызбы? Жок. Жок. Менин принцип ар дайым айтам, мен акчага өлбөйм. То есть акча деп өлбөйм. Себеби мен акча жок деле жашап жүргөм, бар деле жашап жүрө берем. То есть айырмасы жок. Ар дайым позитивде өзүмдүн кызыккан нерселерим бар, а менин кызыккан нерселериме көп акча көп кетпейт. Мен путешествие кылсам деле бекер кете берем. Жакшы. Анда эмесе сизге эркин микрофон менен эле көрүүчүлөр менен коштошуп алсаңыз. Моменттен колдонуп, конечно, ар дайым мындай неме айтып кеттим дейт. Мен Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн менин оюмча ошо туризм эле сактайт бизди. Ошого в основном мына тил үйрөнүп, чет өлкөдөгү хостелдер, гостиницалар кандай иштейт деп көрүп, аны Кыргызстандын ар бир жеринде бизде туристический зона, ар бир жерине турист келсе болот. Анан ар бир айылыбыз, ар бир жерибизде биздин өзүбүздүн баатырлар болгон, азыр деле баатырларыбыз бар. Ошо историяны көтөрүп туруп, кичинекей музей ачып, гид болуп көрсөтүп, ошо туристтерди тосуп алыш керек деп ойлойм. Ошого эми барыңыздар туристтер менен иштеңиздер деп ойлойм. Туристтер көп келсе биз Кыргызстаныбыз да таза болот. Учурдан пайдаланып реклама алып келсеңиз болот өзүңүздүн. Жок, мен өзүм эчтеке реклама мен айтам, ар дайым сурайм да. Мен ачкам туристик компания, бирок аны реклама деле кылгым келбейт. Себеби ар бир кыргызстандык туристический фирма ачып алса болот. Дүйнөдө 7 миллиард калк бар, бизде 5 миллион, 6 миллионбуз. Ар бирөөбүз ачып, ар бирөөбүзгө жетет туристчи. Просто ошону реклама кылыш үчүн өзүбүздү ошо туризмди өнүктүрсөк, акчанын баары ошол жакта. Биз өзүбүздүн бияктан акча чалбайбыз, туристтер келип акча ташап кетет бизге. Анан чет өлкөгө бүт кеткендер, кыйналгандар, мигранттардын баары жыргагандан жүргөн жок айта, Кыргызстанда жашагысы келет. Келип шаарда эмес, именно жайлоодо жашашат, боз үйдө келип туристтерди тосуп алып. Менин иштем ошол. Азыр мен иштеримди бүтүрүп койсом, тоого көчүп кетем, хостел ачам, туристтерди тосуп алып, бир жайлоодо жашагым келет да. Ошол эми Кыргыз ошол болуш үчүн эми, конечно, дүйнө жүзүндө тынччылык болуш керек, согуш болбош керек. Эми эң негизгиси ден соолук болуш керек деп ойлойм. Баарыңызга ден соолук каалайм. Силерге ийгилик каалайм. Рахмат. Кийинки көрсөтүүлөргө чакырсак келип бересизби?
Буюрса кийинки көрсөтүүнү Бишкекке барсаңыздар Бишкектен эле чалыңыздар. Бияка келгенде буюрса как раз жумуштар менен келгенде ушундай кылып көрүшүп турабыз. эгер Бишкекке барсак, сиздин ошол туристтик компанияңызга барып эле балким ошол жерден көрүп ошондон туруп Кино тартканды көрсөтүп болот, монтаж кылатканды көрсөтсөк болот, жумуштарыбыз бар. жумуш учурун ала алалы. Спорт кылганыбызды көрсөтсөк болот. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин төрүбүздө Салам Нью-Йорк, миллиондук мелдеш, Кыргызстанга кош келиңиз. Кинолордогу башкы каарман Бектемир Мамаюсупов болду. Биз сиздер менен кийинки көрсөтүүдө көрүшөбүз. Кызматта мен Шергази Турдукулов болдум. Саламатта калыңыздар. Жакшы, азырынча пока.